Geme океандын üstünde толкунду көздөй сүзөт. Кантип жашап калам, кантип өтүп кетем, үмүтсүздүк, коркунуч. Кантип кутуласыз ушул эмелерденчи? Депрессия, стресстерденчи? Кайсы кимге таянасың? Идеалдуу мусулмандын образы кандай болуш керек? Элдей жашаш керек, элдей болуш керек. Кантип тиги досум машина жүрөт, тиги айфон көтөрүп жүрөт, мен тигине мындай көрө албастык менен ооруп аткандар бар. Жакпаган сапатыңыз же болбосо өзүңүзгө Сиз эгерде мен азыр мен сиз көңүлүңүз ооруп отурган болсом, эмне кыласыз мисалы? А үмүттү бир гана дин бере алат. Бир нерсеге жетиш үчүн адам мындай тобокелчиликке барыш керекпи? Түн, күн, уйкулардан калуу, кыргыз эле, казак деле, өзбек деле, тажик деле, америка деле, Германияда немис болсун, үй, машина, айфон болду. Молдо да ушундай болобу депчү. Мен намаз окуп калган адамды ийгиликке жетти деп эсептейм. Мен буга жетейин, тиге жетейин деп чуркап баратып. Ошол жоголду. Ошол жоголгондон кийин мынакей проблема башталды. Сиздин бул жашоодогу миссияңыз кандай? Баары суроо оор болду окшойт. Алла Таала ар бир адамга өзүнүн бир мүмкүнчүлүгүн берет. Кыргыз элимдин бир дагы адамы оорубаса экен. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман туугандар. Бизде конокто бүгүнкү устазыбыз Эрмектин Аяжы уулу. Ассаламу алейкум, устаз, кандайсыз? Ва алейкум салам ва рахматуллах. Бүгүнкү биз интервью эмес, подкаст сыяктуу эле кылып элестетип атабыз, устаз. Мисалы элдерде мындай ой бар да, стереотип деп коелубу. Молдолор артта калган, мындай ойлошот да адамдар. Бул ойду калып калыштын себеби эмне болушу мүмкүн? Ушундай ойду. Баарына Аллах болсун, пайгамбары Мухаммад алейхиссаламга салам салаваттар болсун. Эми сиздер эми баягы биздин мен жашаган доордо балким көрбөй деле калдыңыздар, балким башында төрөлүп калгандырсыздар, бүтүп аткан мезгилинде. Балким ошол мезгилдерде эгерде эски бир убакытка мен мектепте окуп жүргөндө карай турган болсом, биз бир кандай бир сценка кое турган болсок, сөзсүз бир артта калган бир молдону, сакалы чуурган, анан колуна чоң теспесин кармап алып, анан кийин молдо баягы артка тартат, байларды жакшы көрөт, кедейлерди жаман көрөт деп баягы ушундай нерсе болгон да. Ошол эле нерсе дагы деле болсо калыптанып келаткан. Аны исламофобия деп коебуз, билесиздер. Жакын арыдан бери качан баягы 2011-жылы Америкада эки баягы эгиз унара талкалангандан кийин ошондон баштап исламофобия же болбосо ислам динине болгон катуу бир эме башталган. Ошондой эле бул көп убакыттарда көп ушу исламды адамдар артта калган деген сөздү жайылтып келген. Ошол өзүнчө бир мындай идеология болгон да, мындай бир адамдарды ушул нерсеге келип, адамдарды мен көчөдө өзбек ажыке менен сүйлөшүп отурганда айтып атат, жакын аранын ичинде боло турган көптөгөн нерселерди айтып берет, акыр заман деген жөнчө. Ошондо адамдардын ушундай бир мындай айтканда динсиздер диндин болтурбаганын үстүндө аракет кылышат атат. Алар ошо динди жок кылыштын үстүндө болот депчи. Ошол жок кылгандын аракети болгондон кийинки аракет бул азыркылар. Болбосо мен билгенден мен акылым жетип ушу молдону тааныганым ошо молдолордун китеп эле окуп келатканын көрүп атам да. Бирок ошол эле мезгилде мен тааныган диндеги болбогон адамдар, мусулман өзү, бирок ошол адамдардын бир да мындай айтканда китеп ачканын көрө элекмин да. Анан ким артта калган такыр түшүнө албайм кээ чын. Чындыгында эле азыркы көндөрү молдолор аябай керек болуп атат да. Буну сизге барып аткан элдердин саны эле көрсөтүп турат да. Аябай көптөгөн эл мындай руханий азык издеп же болбосо бир ооруларга чалдыгып сизге барышат экен да. Ушу негизи идеалдуу мусулмандын образы кандай болуш керек? Мындай мусулман кандай болуш керек? Ушул жөнүндө айтып бересизби? Эми албетте молдо деп бөлгүм келбейт, эми балки руханий устаз адамдар дейбиз биз жашообузда, жашап аткан азыркы мезгилибизде деле мурун деле адамдар бир кандайдыр бир көзгө көрүнбөгөн бир мындай сырдуу бир дүйнөгө муктаж болуп келген. Сырдуу дүйнөгө муктаждык ушунчалык деңгээлде адамдардын жашоосун оңдоп коет да.
ушундай да. Ошол адамдарды сырдуу дүйнө же болсо биз айтып аткан тиги дүйнө же болсо ошо айтылып кеткен баардык көзгө көрүнбөгөн нерселер жөнүндө айтылат да. Куран айтат мисалы алладина юминуна бил гайб, алар ыйман келтиришет атпайбы, көзгө көрүнбөгөн. Биз мусулманчылыктын чоң эле эң бир критерийи биз мусулман менен капырды бөлгөн нерсе эки бир эле нерсе, бул тиги дүйнө. Же болсо көзгө көрүнбөгөн нерсе, же болсо затка ишенүү. Биз ушу менен эметебиз. Ошол эле ушуга ишенбестик адамдарды баягы кандай десем ооруга чалдыктырат. Ошону биз напси каалоо деп коебуз. Адамдардын каалоосу ушунчалык тең мындай бир бүткүс экен да. Адамдын каалоосу эч качан бүтпөйт экен. Адам каарыса деле, мисалы өлүм төшөгүндө жатса да адам каалай берет да, бир жеке жүрөгүндө бир каалоосу болот. Бирок ошол каалоону басата турган же ошону толтура турган бул сырдуу дүйнө же болсо бул ошол Кудайдын бардыгы да. Ошол эле мезгилде эмне үчүн молдолор менен дайым молдолор жөнүндө айтканда көп айтам, мисалы алса лекторат деп коебуз го, мисалы лекторат деп коебуз. Мисалы ошол эле мезгилде биздин канал, YouTube каналдагылар, азыр TikTok'то болсун, Instagram'да болсун, кайсы бир баракчаны жаза турган болсоңуз, молдолордун сүйлөп аткан сөздөрүнө мындай көбүрөөк угуп атканын көрөсүз да. Анткени ошол эле мезгилде биздин бир балким саясат болсун, мейли балким бир алдыга болгон өнүгүүлөр болсун, бир гаджет, бир кайсы нерсе болсун, технология жагынан болсун мейли. Ошол эле мезгилде адамдар Марска чейин азыр мындай учуруп атат, учактар учуруп атат. Мисалы Юпитерге уже жетип барышты дегендей да. Мындай бир кандай бир керек болсо айдан жер сатып ала башташты, бирок адамдарды бул нерсе толтурбай атат. Ошол адамдардын каалоосу ушунча көп болду, бирок ошого жетпей калуу менен адамдар мындай бир жашоодо бир үмүтсүздүк пайда болду. А үмүттү бир гана дин бере алат. А динди окуган адамдар ошону адамга түшүндүрүп бергенде көпчүлүктөрү мындай эме болуп калат да. Бул мен көрсө туура эмес жүрүптүрмүн депчи. Демек бул молдонун керектүүлүгү. Ал эми адамдардын ошо эмнеге муктаж болуп, эмне үчүн жашоодо мындай бир артта кетип ушунча оор адамдын көбөйгөн себеби деле ошол экен. Динсиздик. Дини бар адам деле ошо динди туура эмес түшүнүп алгандыктан. Көп адамдар динде намаз окушат, орозо тутушат, ажыл кылып атат, бирок ошо динди башкача түшүндүргөн. Мен бир дайым айтып берем, Алла Таала кыямат күнү адамдардын бардык мусулмандардын кылган амалдар, мисалы ошол эле намаз, ошол эле закат, ошол эле орозо, ошол эле хаж, бүт нерсесин Алла Таала кыямат күнү акыл парасаты менен кандай деңгээлде кылгандыгын сурайт. Анткени белгилүү бир пайгамбардын айтып кеткени бар. Кыямат күнү Алла Таала акыл менен сурайт. Демек ошол акылды канча деңгээлде иштетип кылды, кандай түшүнүк болду. Адамдар туура динди түшүнбөгөн себебинен кээ бирлер радикал болуп кетип атат, мисалы. Кээ бирлер динди түшүнбөгөн себебинен ай ушундай эле турбай деп баягысына кирип кетип калып атат. Ушул да. Демек көйгөй чоң, бирок чечилиш оңой эле да. Болгону туура түшүнүү, туура кабыл алуу жана ушул бул меники, ушунда мен бактылуу болом деген түшүнүк келиш керек деп ойлойм. Бир бөлүгү калып кетти да, суроом. Идеалдуу мусулман дегенди кандай элестетесиз? Эми идеалдуу мусулман өзү болушу бай болуш керекпи? Бир адам керекпи? Мындай кыйын болуш керекпи? Күчтүү болуш керекпи? Кедей деле болуш керекпи? Кандай болуш керек мусулман негизи? Мен бул жооп бердим деп ойлодум, бирок балким туура. Идеалдуу мусулман бул бир гана пайгамбар Мухаммад алейхиссалам болгон. Жана ошол мезгилде пайгамбарды ээрчиген адамдар болгон. Бирок жакшы сөз бар, инсан ката көтөрүүчү. Биз негизи ката көтөрө турган дүйнөдөбүз да. Мына үй салып атат. Бул жерде толтура ката бар. Кийим тигип атат, мында да толтура ката бар. Туура бул дүйнө өзү адамдардын ката кетире турган, анан кийин ката кетирип алып, ошо катасын мойнуна ала турган дүйнө. Ошон үчүн бул дүйнөдө идеалдуу мусулман кандай болуш керек десе, бир айтышы мүмкүн, Куран жана хадистин негизинде жашоо деши мүмкүн. Дагы бирөө айтышы мүмкүн, ошо Куран жана хадистин негизинде аалымдар көрсөтүп кеткендей жашоо деп айтышы мүмкүн. Туурабы? Бул ушундай. Бирок ошол дагы да айтам, ошол адам динди түшүнүп алып деле, ошо динде келип алып кандай түшүнөт? Мен көп жерден барам, отурам сүйлөшүп отурганда, мусулмандардын намаз окуган эле мусулманды мисалы отуруп алып, мисалы президентти жамандап аткан, анын тегерен жамандап аткан, депутатты жамандап аткан, аны акырын туруп алып кетип калган аракет, же болбосо башка теманы башка жака бурганга аракет кылам. Шариат айтып баштайм. Эмне үчүн дегенде, бул уже идеалдуу мусулмандын сүрөтү жок болуп кетти.
Мисалы бирөөнүн үй бүлөсүндө кийлигишип аткандарды көрөм. Бирөөнү бузуп аткандарды угасың, бирөөнү мактап атат, бирөөнү жамандап аткан. Эми бирөөнү карасаң, баягы өзү намаз окуйт, ушундай намаз окуйт. Бирок көрө албастык менен ооруп аткандар бар. Анан ошол себептен мен дайыма айтам, мусулмандар ката кетирүүчү, идеалдуу мусулман издебек эле. Биз ошол идеалдуу мусулман ушуреки ката кетирет, күнөө кылат да Кудай кечир деп, ушул күнөөсүн мойнуна алып турган момун мына ушуреки идеалдуу. Канча кечирим сурайт, ошончолук оңолот. Анткени өзүнүн катасын сезе билген адам гана башка бирөөнүн катасына бир мындай эме кыла алат, көтөрүм кыла алат. Ошол эмеде идеалдуу мусулмандын сүрөтүн түзүүгө аракет кылып атабыз. Ал уже бар. Сүрөтү, образец бар, үлгү бар. Бул аркасында эч кош керек болду. Толук жооп бердиңиз, окшойт чоңур. Кээ бир убактарда философия кылып келгендей болушу мүмкүн, но бирок бул чындык ушундай. Эгерде чындыгында эле идеалдуу эч ким жок. Биз идеалдуулукка умтула алабыз, бирок идеалдуу эч качан болбойбуз. Биз инсанбыз, кемчилик жүктөбүз деп атасыз да. Суроо да, ошол сиздей көпчүлүк адамдар ошо идеал катары, туура жолдо жүргөн адам катары көрөт да. Өзүңүздүн мисалы жакпаган сапатыңыз же болбосо өзүңүзгө эң оор күндөр болду беле? Мисалы ката кетирүүчү дедиз го. Ушундай ката кетирүүчү. Мен негизи өзүм жакпайм. Мен дайыма эле өзүмө жакпайм, субханалла. Отуруп алып, кээ бирде отуруп өзүм эме кыла берем, айды мен ата-энеме жакшы мамиле кыла албагалым окшойм, бир туугандарыма жакшы мамиле кыла албагалым окшойм, аялыма жакшы мамиле кыла албагалым окшойм, балдарыма жакшы мамиле кыла албагалым окшойм деп эле баягы дайыма эле мындай эме кылып турам. Өзүм кемчиликтеримди билем, өзүм бар го, кээ бир кемчиликтер бар. Ошол кемчиликтер мен анан Кудай билет. Ошол мен өзүм биз билебиз, анан Кудайым өзү билет. Мен дайыма эметип берем, ошо Кудай таала жашырып койгон кемчиликтеримди сыртка чыгарбаганга аракет кылам. Эгер ал ашкере болгон болсо, демек мен кечирилдим. Анткени кээ бирлер адамдар бар, сен ушундайсың, сен ушундайсың, угуп отурам, жаман дебейм, макул, сеники туура. Аны ошол оңдогонго аракет кылабыз. Кемчилик көп, аябай көп. Балким кээ бирде субханалла бирөөнүн көңүлүн таба албай каласың, кээ бирде бирөөнү баягы колунда болуп турган мүмкүнчүлүктү эме кыла албай каласың. Өзү жер тоолук дегендей барды келди бар башыңа келеткен эле бой нерсечи. Анан конечно жашоодо көп нерселер өттү, субханалла. Өзү мисалы чоң эстеп отурабыз, Раматылык чоң ажекебизди Ошко барганда, мешитке барганда жумуртка менен урушкан экен да. Жумуртка мененчи башка урган экен да, мындай жумуртка менен. Анан айтып атам, жумуртка менен урмайын, чоң ажеге чубак болмок эмес депчи. Ошондой эле молдо, ошол эле бардык имамдар, бул варасатул анбия деп коет, мындай пайгамбарлардын мураскорлору сетет. Ошон менен бардык эле имамга, бардык эле диний мындай кандай десем, азыр илим, кичине илим алган адамга ошол пайгамбарга келген суноолор болуп туруш керек. Туугандардан болуп туруш керек, элден болуп туруш керек, жакын туугандан, аялдан болуп туруш керек, балдарынан да болот керек болсочу. Ушундай нерсе. Ошол себептен ушул суноо ар кай жактан келип турат. Болгон нерсеси канчалык деңгээлде көтөрө аласың. Кемчилик өзүмдү идеальныймын деп айта албайм эч качан. Бирок ушул мени бизди угуп аткан, жана менин жанымда турган адамдардын баары идеальный болуп кетсе экен деп сүйлөйм десеңиз да. Бирок дагы бир нерсеси, өзүбүз кылбаган нерсени бирөөнүн мойнуна жүктөбөйм да. Негизи эле ошо тарыхта карап көрсөк, көбүнчө пайгамбарлар сыноолорго дуушар болушуптур, көптөгөн таш барандык алышыптыр. Кайсы пайгамбар чыкпасын, биздин пайгамбарга чейин деле мурунку пайгамбарлар көптөгөн сыноолордон өтүптүр да. Бир нерсеге жетиш үчүн адам мындай тоокелчүлүккө барыш керекпи, риск кылыш керекпи деген нерсе оюма келди да. Баягы кайсы нерсеге таянасың? Суроо ошондо. Кайсы кимге таянасың? Канчалык деңгээлде таянасың? Эгерде чынында Кудайга таянган болсо адам, анда анын дүйнө чогулуп келсе ага, көзгө көрүнгөн макулук баары келе турган болсо дагы, алар зыян келтире албайт. Ошондой мезгилде пайда келтиребиз десе ошондой дүйнө чогулуп келсин, көзгө көрүнгөн тарабы менен, эгерде ал таянганы, мындай бир табаккерлик кылганы, бул эгер Кудай боло турган болсо, анда алар пайданы Алла каалаганчалык гана бере алат, болду.
Ал эми туура пайгамбарлардын баардыгына суноо керек. Бул Алланын мындай айтканда Куран рисала деп коет да. Рисала дегени ошол Курандын ичиндеги пайгамбардын өмүр баяндары бул бизди бышырат. Бизди мындай кайраттуу, күчтүү кылганга жардам берет. Эми үчүн энди алардын жашоосунда уже акыйкат көрүнүп турат. Кимге ким зыян келтирди, кимге ким каршы чыкты. Ошол демек мусулман алардын жашоосун көрүп туруп алдыны гана көздөй жүрүш керек. Мен дайыма айтып берем, мисалы кеме океандын үстүндө, океан толкунду көздөй сүзөт. Эмне үчүн дегенде анын алдындагы нерсеси, мына ушту жагы дайыма толкунду кесет. Ошондой эле адамдын жашоосундагы болуп аткан баягы анын келип аткан проблеманын баардыгы тең бул ошо толкун сыяктуу боло турган болсо, демек сен ошо тоокел кылып туруп таянаң боло турган болсо, сен сөзсүз туннелдин ар жагындагы жарыкты көрөсүң да. Өзү ушундай тоокел сиз болбойт. Пайгамбар тоокел, пайгамбар деп аткан, бизге үйрөтүп атканда, силер тоокел кыла деп, тоокел. Анткени Алла өзү айтып атат, чынында таянууга Аллах жетиштүү дейт. Тоокел кылууга Алла жетиштүү. Көп адамдар азыркы мезгилде депрессия, стресс жөнүндө айттым, азырет бул ушунун баардыгы тең тоокелдин жоктугунан болот. Коркунуч. Кантип жашап калам, кантип өтүп кетем, кандай ушунча эле өтүп кетип каламбы, же болбосо жашоодо мен бир ийгиликке жетемби, жетпеймби деген нерсе, же болбосо үмүтсүздүк, коркунуч, үмүтсүздүк менен коркунучту дайыма тоокел жигет. Бирок арам нерсеге үчүн эмес, конечно, жакшы нерсеге тоокел кылуу. Мисалы ушул нерсеге жетем, мисалы ушул эле жүрө бербейм, Алла Таала мага берет деген нерсе менен. Ошол эмезде мындай талыкпас эмгек, ошол мезгилде түн, күн, уйкулардан калуу, эс алуудан калуу деген нерселер бар да. Кантип кутулабыз ушул эмелерденчи? Депрессия, стресстерденчи кутулуунун жолдору барбы? Мисалы, азыр көпчүлүк адамдар чөгүп да кеткен да, көп нерседенчи. Көбүнчө жаштары болуп атат да. Ооба, туура. Жаштардын чөгүп кеткенине аябай эле баягы эме дейм, кандай десем, мындай жашоого болгон көз караш өтө кыска. Же болбосо бул дүйнөнү мындай бир каалоолор дүйнөсү кылып алганда, элдей жашаш керек, элдей болуш керек, кантип тиги досум машина жүрөт, тиги айфон көтөрүп жүрөт, мен тигине мындай, азыр мен эмеде бир жөнүндө кичине эмесин пландаштырып алсам, үч эле нерсе кирип атат ишиме дейт да. Үй, машина, айфон деп жазып коюптур. Анан мындай адамдын желаниясы деле мындай үч эле нерсе менен капталып калыптыр да. Үй, машина, айфон болду. Бирок жок, андай нерсе эмес да. Эркек бар, аялдын каалоосу, эркектин каалоосу бар. Каалоодон алыс кете албайсың, туура. Бирок ошол каалоодо, мисалы дайыма айтам, ошо жаныңда азыркы ушул мезгилде сенде эмне болгон болсо, ошо каниет алсаң, шүгүр кыла турган болсоң, сен депрессиядан бата чыгасың. А эгер дарысы десе, бул диндин ичинде өзгөчө нерсе, жанатан бери сүйлөп атабыз, бул намаз. Вакыймыз сала. Намаздарды тургузгула деген. Биз азыр окуп атабыз, телибиз окуп атат, бирок биздин оюбуз, жүрөгүбүз такыр бөлөк жакта да. Качан гана дил, акыл, тил үчөө кошулганда, мындай айтканда, жашоодо бир жеңилдик келет, адамдын жашоосуна керек болсо намаз башкача окулат да. Намаз башкача окулат. Адамдар динди мындай бир адат кылып алып баштабаш керек да. Дин эгер адат болуп калса, анда адамдар эч качан депрессиядан чыга албай калат. Biz окуп аткан Курандар, мен калыс айтып атат, мисалы окуп чыктым. Бул аябай жакшы, окуп чыктым деген сөз эле мен үчүн өзгөчө бир жакшы сөз болуп атат. Анткени себеп ошол жерден билди да, мисалы пайгамбарлардын жашоосунда келген турбайбы? Тиги аялы каршы чыгыптыр, тиги баласы каршы чыгыптыр, тиги коому каршы чыгыптыр, тиги бир туугандар каршы чыгыптыр. Мисалы депрессияга түшүп калыш керек болчу, пайгамбарыбыз 40 жашта болчу, жап-жаш. Мисалы мен азыр өзүм 46-да чыктым. Мисалы өзүмдү карган эсептеген жокмун. Сакалым агарып калган болсо эле деген үчүн дегенде адамдын жашоосунда ошол эле сыноолор келет. Мындай баарыныкы эле окшош. Эч качан башкача болбойт десең да. Мына кыргыз деле, казак деле, өзбек деле, тажик деле, америка деле, Германияда немис болсун, баардыгынын проблемасы оп-окшош. Мындай дүйнө тааным бирдей эле, тил эле бөлөк. Түшүнсөңүз, ошол көп жаштар ушул нерсени түшүнө албай эле кыжаалат болуп атат да. Ошол жаштардын оюнда да ошо эки анжы ою бар экен да. Анжы деген Закир Наик деген алым бар да. Ошону кээ бирлери ошону көбүнчө жакшы көрүшөт экен. Ошолорду алып анан бизден ушундай деп мындай
фатва чыгарып койгон, же Оземер чапкан убактарда болот экен да. Анан мен сиздин оюңузду уккум келип Закир Наик тууралуу. Закир Наик өзү өтө бир мындай мен вундеркинд адам деп эсептейм мен ал кишини. Мен да анын көп нерсесин уктум. Баягы христиан динин таануу боюнча ошол эле мисалы алса иудаизмди, ошол эле Бахават Гита деген баягы өзү эмелердин индустардын өзүнүн бир дини бар. Алар өзүнчө бир чоң бир башкача бир аалам, дүйнө. Ошолордун баардыгынын китептерин окуп, ошол Куран менен багып келип акырында ошо Куран анык экендигин далилдеп бере турган адам. Вундеркинд да өзгөчө мындай полиглот деп коет го, китепти ушунча көп окуп салган, ал адамга мен эме кыла албайм. Анан бирок өзү ошол эле мезгилде кээ бир эмелер бар. Бизде билесиз, мужахид деп, мужтахид деп коет да. Мужтахид деген бул өзү фатва чыгарып, бир китептен же болсо эмеден чыгарып, ошол туура жол таба турган адамдар бар. Биз болсо мазхаб карма деп коебуз ошону. Мазхабта болсо ошол 4 мазхаб болгон, мындай айткан жолубуз болгон. Ошол жол дагы эле келатат. Биз Ханафи мазхабын кармайбыз. Ошонун ичинде эле Матурид несин акыйдасын, ишенимин кармайбыз. Итикат деп коебуз, ишенимин кармайбыз. Ал эми ошо Закир Наиктыкында болсо кичине мындай мазхаб кармабагандык жагы белгиси бар болгон себептен анан ар бир жерде өзүнүн, мисалы алса ислам универсалдуу дин да, өзгөчө универсалдуу дин болгон себептен анын ичиндеги алынып аткан фатвалардагы ошол жердин, элдин эмесине карап жашашатына, алардын адатына, салтына каралып анан бир нерсе алынат десеңиз да. Жөн эле эч качан эме ошол себептен биздегилер биздикини уксун. Эмне үчүн дегенде биздин каада салтка туура жооп берилет. Мисалы алса орустарда мисалы Алаудин устаз бар, Шамил Алаудинов бар. Мисалы алса ал мындай триллионер, мусулман миллионер деген китептер аябай көп. Мен аларды бир сыйра окуп көрдүм. Ал кишилер ошо шарият деле айтып кетип баратат да. Болгон нерсеси дух берип, сен мындай өйдө көтөрүлсөң болот деген нерсе. Закир Наиктыкы деле болсо мисалы анын айткан нерсе, кылган нерселердин көпчүлүктөрү баягы ошол жердин, ошо мисалы алса өзү Индуста Индус, мусулман Индус, бирок ошол жерде алынып калган каада салтына, жерине шартына жараша айтат да, бирок Ханафи мазхабы же мазхаб кармабайт деген сөздү айткым келип атат да. Биз мазхаб кармашыбыз керек. Мен да көчөнү насихатка чыкканда менден сурап калды Темирлан Таксыр устаз, ушу азыркы мезгилде бизге эмне жетпейт дегенде мен айтып атам, бизге адеп жетпейт. Кайсы жерде адеп болсо, адеп негизи адамды кооздойт да. Канчалык адеп, ахлак, кулк мүнөз, мындай айтканда характер деп коебуз, мындай мүнөз деген характер да. Ушул нерселер бизди ким экенибизди билгизет да. Бизге ушул керек. Биздин ата-бабабыз тутуп келген Ханафи мазхабында адеп бул нисфил илм, же болсо илимдин бир бөлүгү катары болуп эсептелет. Мисалы 3төн 1, диндин 3төн 1 бул адеп. Адеп болбосо субханалла, Закир Наикти 5 жол уксаң дагы келе албайт. Ошончо бизде мына Орто Азияда адепке аябай көңүл бурабыз. Ушу адеп деген сөздү жакшылап түшүндүрүп кетсеңиз. Адеп бул биринчиден бул мисалы адептин түрү көп. Мисалы мен окуган китепте 10 түрлүү адеп бар деп жазылган да. Эми адептин түрү бирок мисалы дини адептер бар. Мисалы дини адеп дегенде биринчиси кандай адеп, эмне адеп дей турган болсок, бир Кудай менен болгон адеп. Мисалы Алла Таала менен болгон, улуу жаратуучу менен болгон адеп бар. Ал адеп, ошо Алла менен болгон адеп, мисалы адам ширк кылбаш керек. Алла Таала ширк келтирбеш керек. Ширк дегени Алла Таалага шерик келтирип, андан башка да бир Кудай бар дебеш керек. Бул ал Кудайдын бизге койгон талабы ошо экен. Менен адеп кылгар келсе, анда мага шерик келтирбегиле. Ла шарика ла. Ошол себептен биз айтабыз, бир көөлүк берем, бир Алладан башка сыйынат зат жок деп. Көөлүк берип, Мухаммад Алланын кулу жана элчиси деп айтабыз. Эмне үчүн бул адеп? Аллах менен болгон адеп да. Анан пайгамбар менен болгон адеп бар. Адеп ошол пайгамбарга болгон мамиледе адеп бар. Кандай ошо пайгамбарыбыз бизге айтып аткан, мага салават айткыла. Жок, мен биринчи андан ары кетейин. Аллах өзү айткан, биз жана периштелер пайгамбарга салават айтабыз. Эй момундар, я юладаманы. Силер дагы ийман келтирген, силер да пайгамбарга салават айткыла. Важип, милдет кылат Аллах Таала. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад. Ошол пайгамбарыбызга болгон адеп, ошол алып келген дин исламды пайгамбарыбыздай тутууну болгон адеп. Эми бул дини Курандын адеби бар, Куран менен болгон адебиз бар. Ошол эле мисалы орозо менен болгон адебиз бар. Ушун кетет, бөлүнөт да. Ошо кантип ошон мен ушундай айтканда, сиз эгерде мен азыр мен сизди көңүлүңүздү ооруткуп отурган болсом,
эмне кыласыз мисалы мындай таарынып устаз болуп алып да ушундай кылабы кээ бирлер мага айтат мындай тамашалап койсоң мындай карап калышат да молдо да ушундай болобу депчи стереотиптен чыгып кетти кээ бирде мисалы туруп бир нерсени манас айтып койсоң молдор да манас айтабы же болбосо дагы бир ушундай бир немелерди айта берет го анан эми карапайым биз болсо негизи муамалат муашарат деп коет керек болсо сооданын да өзүнүн адеби болот анткени кээ бирлер айтат соода Азирет Умар деген чоң бир сахаба болуп атат пайгамбардын современниги пайгамбардын убагында жашаганда малайзия экен Азирет Умар айтып аткан сооданы билбестен ким бүгүндөн баштап соода адебин билбегендер чыкпасын деди этика эстетика мусулмандын өзү этикасы бар ошондо мисалы адеп деп койсок болот мисалы эстетика кандай кийинип жүрүш керек кандай болуш керек кайсы деңгээлде болуш керек анда өзүнүн эмеси бар да биз ошол деңгээлге жете албай атабыз анан эми салса ошол эле диний көз караштагы адамдын ата эне менен болгон мамилеси адеби аялы менен болгон адеби аялдын күйөөсү менен болгон адеби ата эненин балдар менен болгон ошо адеби бир туугандар менен болгон адеп кошуна менен болгон адеп ушунун баардыгында биз мен дайыма эле айта берем ошо шариятта айтып келатып эле бир нерсеге буруп кетем дайымачы байкасаң керек мен буруп кетем мен кыргыз элиме бурам да ооба байкайбыз анткени себеп менин кыргыз элим мен мындай мен дайыма сыймыктан айтам кай жерде жүрсөм да мен кээ бирлерин түгөтүп кыргызча сүйлөп турсам кээ бирлер нацист деп ойлоп кетпесин азыр улутчул экен деп жок болгон нерсеси ошо мен элимдин жеримдин мен мындай каада салты ушундай бир алардын мындай бир менталитети мындай бир биздин жашоодогу болгон баардык эле мисалы келиндин кайнененин кайнатанын күйөө баланын мындай бир ортосунда бир субординация бир мондай нерсе барын мен дин деп эсептейм да динден алынган да дин биздин уже каада салттарыбызга кирип кеткен эми ошону эле бизден жоготуп салгысы келип атат азыр бизден алып салгысы келип атат батыш жок батыш деп айтып келбейт ошол батыш деле бизге тиешеси деле жок ошо батышты көрүп алган кыргыздар туура түшүнүш керек батыш биз менен тиешеси жок алар бизге гранттарды берип коюп тигиндей мындай болуп коюп баягы анын мунусун биз ошолордон көрүп алган эмес бирок ошол эле мына батышта жүргөн балдар айтып атат да мындай батышка барбагандар ошак жакты жакшы көрүп атат мындай ошондой болушубуз керек депчи эми батышта жүргөн балдар айтып атат да устаз дейт кетким келип атат дейт баягы акчасы жакшы дейт бирок калган нерсесинин баардыгы тең биздики эмес дейт мисалы мына Орусияда 20 жыл жашаган байке көчүп келиптир мен жакында молдо экен дейт устаз дейт балдарымды алып качтым дейт анан сурап эмнеге жашооң жакшы ооба дейт 120 миң ушундай рубль алат экен эми эле пенсиясы ушундай нерсе экен уже бирок дейт мен балдарымды жоготуп баратам дейт балдарым адеп кетти дейт үйгө кирет мындай карап туруп привет деп коюп кирип калат дейт анан дейт биздин жан дүйнөбүздө адеп салынган да биз атага кантип мамиле кылышты биз билебиз кыргыздар бирок ошол адеп кылып келген киши баласынан өзүнө атасына кылган мамилени көрбөй атпайбы ошол жоголгондон кийин мынакей проблема башталды көп адамдар ушу мен ийгиликке жетейин мен бай болоюн мен буга жетейин тиге жетейин деп чуркап баратып мындай өзүн жоготуп алгандарды көргөндөй болуп атам да ушу маселеде сиз кандай ойлойсуз жана бир аз айтып сүйлөдүм го жана баягы адамдардын каалоосу үч эле нерсе экен депчи үй машина айфон анан адамдардын ошого жеткенден кийин анан баягы желание төнүп калды жетти ошого ийгилик деп ошону эсептеди ал анткени себеп 30 жашында үйлүү болду аял бала куралы болду машинеси бар көтөргөн айфон барып жеген тамагы кафелерден тамак ичет муну ийгилик эмес бул муктаждык ийгиликке жеткендер бөлөк болот алар Кудайын табат мен намаз окуп калган адамды ийгиликке жетти деп эсептейм ордо тутуп жүргөн адамды ийгиликке жетти деп эсептейм ошол эле мисалы дааватка 3 күн 40 күн 4 ай жүргөн адамдар мен ийгиликке жетти деп эсептейм эгерде мен өзүм имамчылык молдочулугум менен карай турган болсом мындай дагы да тереңирээк карай турган болсом
мен жанына барып өлім төшегінде тұрған адамның жанына барғанда ла илаха иллаллах Мұхаммад өлгенде мен ошол адам ийгиликке жетти деп есептейм. Андан да тереңдей тұрған болсақ, Алла Таала қиямат күні удхулул жанна бейишке киргин дегенде ошол адамдарды келип туруп адамдар айтат экен, кандай ийгиликке жетүүчү депчи. Muhtaçlık dünyasında hiç kaçan adam işlerse toybaydı. Mesela bir komutası, iki komuta, iki komuta, üç komuta, asabnek oturması, villa, o şimdi getirir. Bu muhtaçlık dünyası. Al-mal vel banun fi zinati dünyada Allah'la sizlerin mülküngör, baylığıngar bar, balawakırıngar bar da fi zinati dünya. Bu dünyada kişilik bir kızığı da aytkan. Ошондо бул дүйнөнү жетип алып мисалы чоң машинада жүрсө, жакшы үйлөр ичип атса, кафеде тамак жеп атса, муну ийгилик деп эсептебеш керек. Просто muhtaçlığı көбүрөөк болот экен да. Абдан таасирдүү айттыңыз негизи устаз. Азыр көпчүлүк адамдар ушул нерсени негизи түшүнбөйт да. Мен буга жетсем мен бактылуу болом деп ойлойт окшойт да. Мен акыркы суроом болсун. Сиздин бул жашоодогу миссияңыз кандай? Баары суроодан оор болду окшойт ушул. Бирок эми кандай десем, bir vaqtda men o'z высшая школа милицияда окугам да. Атам ошо берген, ошондо андан кийин эле ошол жерде окуп эле бир убакыт бир нече убакыт өткөндөн кийин мен ошо динге келем деп, ошо динди эңсеп ошо дин менен келип калдым. Анан ошо менен келдим. Жашоолам өтө береткен убакыт менен. Көп убакыттар кейген убакыт болгон. Муну окуп койсом, муну кап минсем болмок. Анан кийин баягы улам терең динди түшүнүп баштагандан кийин баягы жашоодо ар кандай оорчулук эмогондой ойлодук, мен жашоом ушундай эле болуп калабы депчи. Азыркы жаш балдардын оюнда эле ушундай эле боло береби. Ушу туура тандоо кылдым же туура эмес тандоо кылдымбы депчи. Анан бирок көп убакыттарда диний китептерди окуганда мында шыктанып калат элем. Качан даватка чыгып келгенде шыктанып калат элем. Анан кийин азыркы мезгилде болсо, качан ушу 10-15 жыл болуп кетти, ушул жалаң адамдарды дарылоо менен алектеп атабыз да. Анан азыр мен ушундай бир ойлоп калчу болдум. Ушу Алла Таала жашоодо мага ушунча көп жаштайган 17-18, 19 жашыбыздан Алла Таала бизди эме кылып койду, динге алып келди. Динге алып келип көптөгөн жерлер кыдыртты, көптөгөн нерселер болду, жашоодо көп нерсе өттү, жашоодо мындай кайсы нерсе болгон болсо, баш менен өткөн болсо, Алла Таала ошондой болуп өткөн адамдардын алып келип атмакчы. Анан мен аларга сен монтип өтсөң болот бул жашоодо деп атам да. Мисалы ойлосоңуз, 19 жашта бала бир өлгөн эле адамдын, өлүп калган адамдын жанында турушу чоң бир стресс. Бирок ошол өлүп калган адамдын дүйнө аны жууп, кепиндеп, жаназасын окуп, анан кийин барып жерге коюп, анан кийин мындай бир шоковый состояние кетиш, мындай бир элестетип көрсөң, бир башкача да. Анан азыркы мезгилде, жана сиз өзүң айтып аткандай, мага жана келип аткан кишилердин баарынын жанында жыгылып атканы, эметип атканы, проблемасын баарын Алла Таала 25 жыл баягы ушунча майда алып келип темирге, мындай темирди отко кызыткандай кызытып, барска менен чаптырып, анан акыркысында субханалла азыр өзүң айтып аткан интернет булагы менен адамдарга жаманатты көрсөтүлүп, ушундай бир мына Азирет өзгө канча деген нерселерди өттүк субханалла. Ошол дагы деле болсо жүрөт да. Мындай жүрөктө өткөн нерселер бар да. Ошонун баарын өткөн анан азыркы мен оюмча Аллах Таала мени ушул азыркы ооруп аткан адамдарды көргөндө мен балким Алла Таалам ушул адамдарга жардам бериш үчүн ушунча сыноодон өткөздү деп ойлоп калдым да. Дагы көп айтчу болдум ушул нерсени, анткени эгерде азыр мен кылбай турган болсом, ушул нерсени мен окуй турган болсом, башка бирөөлөр кылып коет. Көп ой болду. Мисалы Меккеге көп барам, Алла насип этсе мына 24-те кетем деп атпаймынбы? Ошо эмнеден ошо Кабанын түбүнө барып отуруп ойлонгон жакшы көрөм өзүмчө. Барам, ойлоном, Аллах Таала жалынам, Кабаны карап отурам. Анан көп убакыт болду, ошо болду, эми барам дагы бүттү. Бүгүндөн баштап дем салбайм. Бүгүндөн баштап жок. Бүттү, токтотом. Жөн эле жашайынчы, тынч эле жашайм деп ойлойм. Анан бирок бир эмеде бир араб устаздын бир чоң сабагы болду. Ошондо айтат да,
Алла Таала ар бир адамга өзүнүн бир мүмкүнчүлүгүн берет. Bir андай шык берет, ык берет. Ошол эгерде ошол шыкты, ошол ыгыңарды, ошол мүмкүнчүлүктү үммөт үчүн колдонбосоңор, Алла Таала силерден да башканы чыгарып коет. Эгер силер кылбай койсоңор дейт, Алла Таала башкадан чыгарып коет. Алла Таала башкага берип коет. Ошо берип туруп, сен ошондо ойлоп, ай деп тишиңди чийлейсиң. Мындай тилиңди чийлей турган убакыт келет. Деп ушуну мен сабак айтканда мен койман кайттым кайра. Жок, мен барам дагы. Эгерде азыр 1% иштеп аткан болсом, мен 99-100% иштейм. 100% акылымды ошого берем, 100% мүмкүнчүлүк ошого берем деп ошону өзүмө миссияны катары кылып алам да. Азыр бир ишим ошоки үммөткө бардык тарабынан кызмат кылып туруп. Мейли кандай оорчулук болгон болсо дагы, ушул мен чарчайм, көп убакта мисалы алсам мен азыр деле мындай ушуну кыдырып жүрөм, үйлөрдө жүрөм, баягы региондорду кыдырып жүрөм. Бирок ушул нерсени мен максат кылдым. Аллахтын ыраазылыгы үчүн ушул ишти үммөткө, же болбосо кыргыз элимдин бир дагы адамы оорубаса экен. Миссия ушул деп эсептеп калдым азырчы. Мурун миссиям көп болчу. Азыр бир ушул болуп калды. Мурун ойлочу, көрсөм мындай пайгамбарлык 40 жашта бекер берилбейт экен да. 40 жашында адам толук болуп, ойлонуш, пикири башкача болуп калат. Азырда ошо мен ушуну кыдырып жүрөм, бул жерде жүрөм, тиги жерде жүрөм, балдарым телефон чалып, атака кыйгырып атат. Келчем кичине таарынып калат, кээ бизге да убакыт бөлүнбөйт, ушуну жүрөт, тигинде мында калып жүрөсүң депчи. Ошол нерсенин баардыгы тене баягы ушул бир келаткан жолдун бир өтө турган бир дагы бир жолу да. Бир күн болот, насип болсо канча жашар ким билет. Эгерде акыр аямга чейин бир адамга бир кайсы бир мүмкүнчүлүк менен жардам бере алып тургандан кийин өлүп кете турган болсом, мен үчүн бир бакыт болот болчу деп ойлойм да. Жашоо өзү адамга бир келет. Мен тааныбаган кыргыз элин баарына айтам. Ушул жашоону баардыгыбыздан туура жашап өткөнгө аракет кылалычы. Бир кичинекей бир болбогон нерсеге таарынышып, өч алам, жок кылам дебестен балки бу да пенде, алда адашат деп, баягы адамдын адашканын мойнуна алып, ошону өзүңдүн дагы адашып баратканыңды мойнуна алып, балким бир мамиленин жакшылыгы, жана айтып атабыз, адеп менен, ахлак менен жашап өтсөк деп ойлойм да. Баардыгы ушул жашоонун бир маңызы ушул экен да. Анткени жүрөгүбүз бир кирге толуп кете турган болсо, анын чыгышы да оор болот. Жан дүйнөнүн кирлиги бул ушул оор нерсе. Ошол себептен мен айтып элем, баардыгына тең ушул жан дүйнөбүздү тазалайлычы. Көрө албаштык, ач көздүк, менменсиндүү, жана мен айтам, ийгилик деп эле бир болбогон бир топурак үчүн чуркап, анан кийин бир көңүл оорто албайлы. Жашоо өзү бир келет, бир келген жашоону туура жашап, мындай бир бактылуулардан жашап турган, бактылуу болуп кетсек, сон болот болуш керек дейм. Баарыгара бакыт. Бизге кызыктуу маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Сиз менен суроолорубузда түгөнбөйт экен, дагы сурай бергибиз келет экен. Биздин чакыруубузду кабыл алып, бизге келип маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Алла сизден ыраазы болсун. Ишиңизде ийгилик, ден соолугуңуз чың болсун. Кыргыз элине кызмат кылып, көптөгөн элдерге жардам берип, аман эсен жүрө бериңиз. Рахмат, Алла разы болсун. Силерге да ийгилик, ишиңерге ийгилик. Силердин дагы бул жөн эле нерсе эмес. Ошол дүйнөлүк бир маалыматты, бир мындай айткан бир түгөнбөгөн лентанын ичинде дагы бир лента. Канча адам көргөн болсо, кыямат күнгө чейин ошондон пайда берип, соогуз сиздерге жазылып, иншалла, Кудай буйрса, баардык бейишке да калыс кандай деп туралы, Азырет кандай деп, машалла, Алла Тааланын алдында бир сүйүнүп туралы баарыбызга. Силерге да сүйүүчү. Алла разы болсун.